улуу даңк ордендүү Ишеналы Арабаевдин ысымын сыймыктануу менен алып жүргөн университетке бүгүн кош келиптирсиз. Роза Төрөкуловна, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ушул биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин билим берүү тармагындагы орду жөнүндө кичине бир оюңузду айта кетсеңиз. Ишеналы Арабаевдин эстелигинин астына гүл коюп атып, бир топ нерселер эсиме түштү. Ушул китепте жазылган 30-жылдардын тарыхы. Бул китепте ошол кишилер жөнүндө жазылган. Ал мезгилде Совет бийлиги жаңы орногон, ага чейин кыргыздар көчмөн турмушта болуп, окуу, билим берүү системасы болгон эмес. Мисалы үчүн ошо Ишеналы Арабаевге окшогон кишилер, Тыныстановго окшогон кишилер. Мен муну немеде жазып атам, менин атам дагы катышып калган ушуга. Биринчи жолу баягы абдан алфавитти кабыл алыш керек эле. Ошондо алфавитти кабыл алыш үчүн абдан изилдешет, неметишет, ойлонушат, кайсы алфавитти алсак экен деп. Анан ошондо Касым Тыныстанов Азербайжанга барып, түрк тилдүү тиги адистердин съездине катышып, биздин обком партиянын агитация пропаганда деген бөлүмү болот да. Анан ошол жерден талкуулашат. Кайсы алфавитти кабыл алсак экен деп. Араб алфавити анча-мынча кирип калган кыргыздарга, бирок ал фонетикасы боюнча туура келбейт экен. Ошон үчүн муну латиницанын алфавити туура келет. Анткени ал немеде ң деген, к деген тамгалар бар. Ошон үчүн ошол талкууда агитация пропаганда бөлүмүндө латиницаны кабыл алышкан экен. Мына булар абдан окуу билим берүү системасын калыптандырууда көп иш жасаган. Айталы, ошол газета, журнал кыргыз тилинде чыгарышкан. Ошондо ошол газета, журналдарды кыргыз тилинде чыгарыш керек эле. Эркин тоо деген газета. Эң биринчи биздин газета. Анан кийин бир немеде жүрөт, архивдик документтерде жүрөт. Биринчи жолу 27-жылы баягы Октябрь революциясынын 10 жылдыгына арналган Кызыл Кыргызстан деген журнал чыгыптыр. Ал анын баш макал киришүүсүн Тыныстанов жазган экен. Төрөкул Айтматов аны орус тилине которгон экен. Мен айтайын дегеним, Чыңгыз Төрөкулович гана эмес, анын атасы дагы эки тилди жакшы билген, орус тилин жана кыргыз тилинде. Дагы бир мындай тарыхый факт бар. 1927 Төрөкул Айтматов Жалал Абад облусунда обком секретарь экен. Анан 1 жылдык отчетту берет. Ошол отчеттун бир бөлүгү аялдардын абалы жөнүндө деп аталат экен. Анан ал мындай деп жазат: аялдардын абалын жакшыртуу боюнча абдан аракет кылдык, иштедик, бирок көп тоскоолдуктар болду. Айрыкча аялдардын тутташ сабатсыздыгы. Ушул бизге абдан неме кылды деп. Анан ошондон кийин ошо Совет бийлиги аялдарды дагы окуталы, билим берели, антпесе балдарды тарбиялоодо деги эле ишке тарталы деген ой менен анан баягы бүгүнкү Арабаев университетинин эң баштапкы окуу жайы бул аялдардын 2 жылдык институту болсо керек эле. 52-жылы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту ачылган. Эмне үчүн? Анткени жана айтпадымбы, аялдар туташ сабатсыз болгону бир, анан кийин мектепте мугалимдер жок эле. Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтун ачат дагы, ошол кыргыз мектептерине иштей турган мугалимдерди даярдашат. Мен ошол институтта окуп калдым, физика-математика факультетинде.
Бул институт мүмкүн башка вуздардан айырмаланса керек, анткени бул жерге жетекчиликти жетекчи катары алып келген адамды дагы өзүнүн адамдык сапатын, билим деңгээлин баарын карап коюшканда бир жагы. Экинчи жагы бул мына бул вуздун имараты шаардын борборунда курулган, немеси дагы, жатаканасы дагы, анан жатаканада жалаң кыздар окуйт, жашайт дагы, анан кыздарга атайын тарбиячы алышкан ошол кезде. Анткени баягы алыскы тоолуу айылдардан алып келип кыздарды окутуп, анан ал тарбиячылар кыздарды театрга алып барып, киного алып барып, китеп окутуп, китепканага алып барып, ушунун баарын үйрөткөн да. Анткени андай мурун бизде андай мүмкүнчүлүк жок эле. Ошентип атып анан кийин мына ушул вузда предметтерди окутуу, анан дагы педагогикалык вуз болгондон кийин методика, ошо предметти окутуунун методикасы абдан жакшы коюлганда, мен уктум эле, мектепке мисалы үчүн биздин Кыз келиндер педагогикалык институтун бүтүрүүчүсү мугалим болуп бараса, ошол эле орунга башка вуздан мугалим болуп барса, биздикин алчу экен. Анткени бизде методика абдан жакшы коюлган болчу. Мына ушундай жакшы вуз болуп, анан 89-жылы же 90-жылы статистика боюнча жогорку билими бар аялдардын саны жогорку билими бар эркектердин санына барабар болуп калды. Бул абдан чоң жетишкендик эле. Баягы туташ сабатсыздыктан ушундай деңгээлге. Бул ушул вуздун салымы. Анан кийин бул вузду баягы жанагындай теңчилик болуп калды. Баягы элдин балдарына билим берүүгө болгон көз карашы өзгөрдү абдан жакшы жагына. Ошон үчүн анан бул вузду өзгөртүп Арабаев атындагы университетке айландырышты. Албетте бул жерде педагогдор гана эмес, башка адистер дагы даярдалат. Албетте бул жерде факультеттердин саны көбөйдү, адистердин саны көбөйдү, деги эле студенттердин саны көп экен. Бунун методикасы да өзгөрөт, анткени санариптик методдор киргизилип атат. Бардык факультеттерде ошол санариптик методдорду эске алыш керек. Ошондо биздин ушул университеттен окуп чыккан адистер ошол заманга жараша болот да. Азыркы абалы менин угушум боюнча абдан эле азыркы баягы профессорлук мугалимдердин сапаты абдан жогору, эң мыкты мугалимдер иштейт бул жерде. Анан баягы илгеркиден калган ошо ар биринин сабагынын методикасы иштелип чыккан. Окуу китептери жазылып атат. Ошон үчүн ушул окуу жайы абдан эле жогорку деңгээлде деп ойлойм. Азыркы билим алып жаткан жаш муундарга кандай каалоо тилектериңиз бар? Билим берүү системасындагы ишиңерге чоң ийгилик каалайм. Канчалык жакшы адистерди даярдап чыгарсаңар, ошончолук биздин мамлекеттин келечеги жогору болот, бийик болот. Ошо Кудай бизге ушул эгемендүү мамлекетибизде тынччылыкта, жакшы шартта билим берип, балдарды өстүргөнү буйрусун. Рахмат Роза Төрөкуловна. Убактыңызды бөлүп келип, кызыктуу баарлашуу куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар убакта ден соолукта, саламатта болуңуз. Көп жашаңыз.